Көк Кашат айылынын тургундарында 30 жылдан бери таза суу маселеси жаралып келген. Бүгүн алардын көйгөйү чечилип, айылда таза суу киргизүү жумуштары жүрүп жатат. Эгер жумуштар аяктап калса, бул жерде 350 үй таза суу менен камсыз болот. 70 жаштагы Уялкан Байтикова 50 жылдан бери ушул айылда жашайт. Ал таза сууну мына ушинтип бышмак кудуктан алат. Ал эми үйүндө суунун жоктугунан улам. Неберелери эртең мененкисин муздак сууга жуунушат. Айтымында бышмак кудуктан чыккан суу санитардык талаптарга жооп бербейт. Ар ким өзүбүзчө мындай колонкага суу алганбыз, ошо колонкадан суу алып атабыз. Үйгө бышма, үйгө киргизе албайбыз. Эл сыяктуу заманбапка ылайыктуу автомат деген бар, санузел дегендер бар, алар жок. Себеби бизде ошондой көйгөйлөр бар. Биринчи, экинчиден, азыр биз колонкадан ичкенде ичинен бир кирлер чыгат. Баары могу жактан агып келген жердин саркындысы бар да. Туалеттер бар, немелер бар, ошодон аккан суу баары суу таза эмес. Уялкан Байтиковага окшогон Көк Кашат айылынын тургундарынын эми таза сууга болгон муктаждыгы жоюлат. Бул максатта Жергетал айыл өкмөтү тарабынан долбоор жазылып, Арис каржылык колдоого алган. Учурда Жумгал курулуш компаниясынын 20га жакын жумушчусу техникалар менен келип иштеп жатат. Долбоор үстүбүздөгү жылдын күз айларында аяктары күтүлүүдө. Долбоордун алкагында ушул Көк Кашат айылынын дээрлик 100% эле элине таза суу келет. Бул долбоордун, бул таза суудун башка азыркы ичүүчү суустан артыкчылыгы бул биринчиден 80 метр, 100 метр жерден скважина казылып туруп, ошол жерден таза артезианский суу чыгат. Ал жерде хлораторный установка отстойник болуп, тазаланып, дезинфекция болуп турат. Ошондой эл ичүүчү суусу коопсуз суу ичип, коопсуз суу пайдаланып калат да. Арис тарабынан каржыланып жаткан долбоордун наркы 50 миллион сом. Адистердин айтымында суу 100 метрге жакын тереңдиктен тартылып алынып, атайын лабораториялык изилдөөдөн өткөн соң гана пайдаланууга берилет. Суу берилгенден тартып ар бир үйгө суу эсептегичтери орнотулат. Муну менен элеттиктердин таза сууну үнөмдүү пайдалануусуна жол ачылат. Азыр айылдарда мончо бар, баары эле септик казып, суу таза болбой калганда, анан көп көйгөй жаралып, элдин муктаждыгы чечилип атат. Буюрса бир күзгө чейин бүтүп калат деген оюбуз бар. Анан буюрса бул бияк Көк Кашат айылы билсе, эмдиги эле ойлойбуз, Кызыл Туу айылында башталат деп ушу долбоор. Аталган айылда 350 түтүн бар. Долбоор боюнча жумушчулар көчөдөн өткөн негизги суу түтүгүн тартып берет. Ал эми ар бир үйгө үй ээси өз эсебинен сууну үйлөрүнө киргизип алышат. Жаркынай Тургунбекова, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас району.